Дал ушул жерде 36 жаштагы 5 балалуу жалгыз бой эне жашап келет. Карманыбыздын айтымында анын жолдошу 5 баласын жарык дүйнөгө алып келгенден көп өтпөй эле башка үй бүлөгө кетип калгандыгын айтты. Дал ушул жерде мурун акиташ чыгаруучу завод болгон экен. Азыр ичи капкара, нымжыттанган муздак бөлмөлөрдө өмүр сүрүп келет. Карманыбыздын башынан өткөн тагдырын сиздер менен бирге угабыз. Бул жерге ушу балдар жатат, бияка улуу балам жатат, бияка кичүү балам жатат, кызым жерге жатат. Эки кызым ушу берге жерге жатышат, эки уулум жатат да биякачы. Ушу тамак ичкенде бул стол коебуз. Ушу тамак кышындасы немелер менен чыгабыз, мында эмелер менен. Мында обогревательдер мененчи. Ушулар менен чыгабыз, ушу бияка тамак бышырабыз. Мурункусунда тияка аркы комнатаны көрсөтсө болот да. Аркы комнатада мурун жашачубуз, могу комнатада жашачубуз азыр бияка. Бул комнатада жашачубуз азыр мондо калды да, бияка мындай жараксыз болупчу. Темир алып келгенде бул жерге тазалап, сорттоп эметебиз да, каша болуп калды. Бияка жата албай калганбыз да. Мурун ушул жерде бир таза болчу, ошондо могу жерден кичинекей эле жерден сакчы да. Азыр эми моундайдан кетип баратат да, нары жака өтүп баратат да. Ушул жерде эле чай ичип, ушул жерде эле турчубуз. Бияктан ошо келип, бул жерде да ошо ремонт кылабыз. Эметебиз деп атышат да, ремонт кылып эметип беребиз деп. Эме кылабыз. Кайра эле иштетебиз деп атышат да. Анан 5 бала менен да квартирага албайт экен да, азырчы ызычуу бул эме болот деп албайт экен да. Айтканбыз, эметсе караштырып эме кылабыз депчи. Азыр ошо мен турганым ошо бул эле баякы балдарды бияка жаткырып чай-пай ичебиз бул жерге. Нарымдан болом да. Бияка келгениме кичинекей кезимде келгем. 16 жашыман турмушка чыккам, азыр 5 балам бар. Эң улуу кызым 9-класс болот. Келгенде кичинекей кезимен эле келгем, мамашам болсо каза болуп калган. Папашам бар. Папашам азыр өзүнчө эмеси менен, экинчи аялы менен. Бияка болсо бул жерге жашаганыбызга 8 жыл болду. 8 жылдан бери ушул жакта жашайбыз. Негизи бул өзү меники айыл өкмөткө карайт да, айыл өкмөттүн эмеси. Бул мурун эме аки бирдемени чыгарышчу экен да. Аки таш ушундай бир эмес иштетишчү экен. Биякта жашап тургула деп эметкен да. 8 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. 16 жашымда күйөөгө келем деп калдыңыз го. Өзүңүздүн калооңуз менен электеңизби же? Жок, ала качып кеткен. 16 жашында анда мамашанын колунда болчумун, ошондо эмеден келатканда, жумуштан келатканда. Бирок толугут эле 11-класста окуган эмесмин да, 9-класска чейин окугам, анан жумуштан келатканда ала качып кеткен да. Мамаша мен көзүм тирүүсүндө эме болуп жашап кет, тиги бу дечи, мамашам ооруп каза болуп калган да. Өзүбүз үчөө эле бир тууганбыз. 3 кызбыз да. Эң улуу эжекем ошо биякта азыр жанымда турат да. Тиги сиңдим болсо ошо эжекем менен кошо турат. Аябай жаш күйөөгө тийип турсуз да, анан ошол учурда кыйынчылыктар болдубу? Болгон. Мисалы эмнеден? Ал кезде деле ошо жер казмай, эме темир терип иштечүмүн. Көбүнчөсүн мындай жумуштарга иштеген эмесмин да, темир терчүмүн. Только темир терип иштечүмүн. Бул болсо азыркы экинчи жолдошум да. Ал жолдошум анда ушинтип запкы жеп, таяк жеп, ушундай болуп ажырашкам да. Ичип келип алып сабачу, келип алып, мас болуп келип алып сабачу, тургузуп тамак жазатчу. Бир жыл эле ошо эмеге жатып чыккан больницагачы.
Эме менен мынтыктын кундагы менен чай ийгенде башкачы. Ал кезде ошо как раз ушундай экинчи кызым төрөлгөн кез болчу да. Экинчи кызым төрөгөн кез болду. Көбүнчө иччү да. Ичип келип ошо уруксокко кале ала берчү. Андан кийин ошо папашам муну менен жашай албайсың, ажыраш деди. Анан ажыраштым. Андан кийин кайра бул жолдошум экөөбүз таанышып калдык. Таанышып калгандан бул өзү деле үйлөнбөгөн бала экен да. Анан мен каршы чыккам, мен неме кылбайм, чыкпайм, үйдөгүлөрүң эме болот деп. Болбой эле өзү үйүнө алып барып, ата-энесине көрсөтүп, анан апасы жолук салып кабыл алды. Башында жакшы жашачубуз. Ал бул жолдошуман эме бар да, 3 эркек, анан кызым бар да. Биринчи бала ошо баламды болсо эмеге берген кайнэжемечи. Кайнэжеме берген, кайнэжем багып алган да, өзү төрөбөй жүргөндө. Бул жолдошум менен мамилем жакшы болчу. Башында эме бул балдарым төрөгөндө карап, жакшы карап, отношениясы жакшы болчу. Кийинчерээк эле мен деле мам берген эмесмин. Келди кетти болуп жүргөндө больницаны төрөгөндө кыйналып төрөдүм да өзүмчү. Şu жерде врачтар айтты, өзүң каякта жашайсың деди. Анан ушундай жерде жашайм, сен көбүрөөк сыз жерге жатып коюп турсуң деди да. Баланын эч эмеси суусу кирдип саргайып кетти. Үйүңдү көрсөт, каерде жашайсың деп ошентишти да. Анан бирок келебиз деген да, көрүп кетебиз баланы, каерде багасын көрүп кетебиз деген жок, бирок келишкен жок да. Больницадан чыгарда эжекем барды, сиңдим барды, кайнэжем барды. Мен сурап калдым, эмнеге өзү келген жок десем, акча таппай атат, акча эметип кеткен издеп деп. Биз чыгып келип, берге келгенде өзү келип калды, биз келери мененчи. Больницага паспортумду таштап койгонбуз ал экөөчү, акча таппай калып. Эртең келип алып кетем, же 2 күндөн кийин алып кетем, паспортумду кармап туруңуздарчы деп таштап келгем. Келдим, келеримен бияка кирип баланы эметсем эле өзү кирип келип калды. Кирип келип калгандан кийин эле эме деди. Мен акча алып келдим мынакей деп 2000 сом берди колума. 2000 сом бергенден эле мен паспортду ойлоп калып, паспорт алайын деп неттим. Паспортту алып келейин деп бардым. Анан келесиңби кечинде десем, мен ооба келем достор, мен отурам тиги бу деп ошентти да. Анан макул келет экен деп эле күттүм, ал күнү күттүм, эртеси күттүм, анын эртеси күттүм. Анан эртеси 3 күн болуп кетти, келген жок. Чалдыңызбы? Чалсам телефон отключен болуп туруп алды. Кийин кандай ойлор келди сизге? Эми ойлор келгенде мурун башында эле ушундай кылып жүрчү болуш керек деп ойлойм да менчи, мурун башында эле. Негизи деле мен мындай кайрылайын деген оюм жок болчу. Өзү просто келди кетти болуп жүрүп алды да. Айттым, бир эмең бар болсо ачык айтчы деп. Ошол күнү мен уктай албай, баланы эмизип, сүтүм чыкпай калды да балагачы. Эжекем айтты, ыйлаба, эмнеге ыйлайсың? Может, достоң менен жүрөт келип калат деди. Кармалган деле, аны деле унутайын дедим. Унутуп экөөбүз жакшы жашайлык. Эчтеке мага кереги жок, мага балдарым атасы эле керек деп ошенттим. Ошентсем ал күнү макул, тиги бу деп ошенткен. Келип ал күнү деле жүрдү, жакшынакай жүрдү. Бу жерде комнатада эмебиз бар болчу, телевизорубуз. Мен алай алдым, телевизорду талкалап салгам да, женим келип барып, экөөбүз мушташканбыз, алай экөөбүзчү. Жолугушкансызбы? Жолуккам. Качан ошондо айтсаңыз? Где-то числосун деле унутуп калдым. Эмесин алай айттым да, сен өзүң жакшынакай эле келин экенсиң. Мен семьямды бузбай эле койчу деп айттым. Айтсам, менга айткан эмес, ана муну деп койду да. Ошентип экөөбүз кырылдык да, аябайчы. Кийин
кийин эле да кайра эле жок болуп кетип атты. Жок болуп кайра эле ушундай адатка түшүп атты. Анан кийин айттым, неге сен ага же кааласаң жаша, кааласаң алып жаша, мен эме кыл, башым бошот деп ошонттум. 5 бала менен мен эмнеге жалгыз калтырып атасың десе, мен калтырган жокмун дейт да. Анан кийинчерээк келип, мен кетем деп чыкты да, өзүчү. Кетем мен деди. Анан кетем, квартирага чыгам, тиги бу, мен балдарга тигимде акча берип турам деп ушинтти да. Үйгө келгиси келбей, анан акча да тартып ушинтип калды да, бербей, мурун берип турчу да, бербей ушинтип калды. Өзүнчө жашайм, өзүнчө кетем деп ушинтип калды да маганчы. Анан ошол эле Алматинскийдин эмеси дагы ошол экинчи үйүн таптым мен барыпчы. А жерден деле барып тапканда деле мага кол көтөрдү да, жолдошумчу. Кол көтөрүп жанына неметкен жок, тиги аялга киргиздирген жок да. Кирейин деп эметсем киргиздирбей, мен немеден желкемен, куртканын желкесинен кармады да, сүйрөдү да, чыгып кет депчи. Мен айттым, неге ушундай барып атасың? Неге анда болсо мен төрөбөйт болчумун? Төрөбөй эле балдарымды бакмакмын калган баламды деп ошентип айткам. Айтсам мен ошол жерден неме кылды, курткаман кармап сүйрөп чыкты да. Чык азыр ушундан ушул менен аялым бир тал чачы бирдеме болсун сен жууп бересиң депчи. Анан мен айттым, неге мындай кылып атасың десем, сен башында талкалагансың депчи. Талкаласам мейли, телевизорду мен ошол кезде барганда көрүп калдым да, телевизорду барганда ошондо көрүп калдым, телевизордун турган. Ошоктан көрүп калдым. Айттым да, муну деле эптеп албадык беле, араң алдык эле, неге берип салдың десем, сен ишиң болбосун деп койду да. Анан эртеси күнү келдим. Ошо үйгө келгенден эртеси бутум аябай ооруганда, буттарым аябай ооругандан карасам көгал болуптур да, жерге жыгылгандыгачы. Көп эле ыйладым, көп эле Кудайдан сурадым, семьям бузулбасынчы депчи. Ушу балдарга аме болсунчу, атасы эле болсун, анан да керек жок, эчтекесинин деле кереги жок деп Кудайдан көп сурандым. Кээде бу эшитилип алам, эшитилип куланы карап алып жалдырайм. Папабыз келип эле жаныбызда эле болсунчу, өзү келгенде деле айтам. Бизге эчтекенин кереги жок, жаныбызда эле болчу депчи. Балам да ошо билип калды да, биздин ырчырыбыздычы. Анан сабакка барбай койду. Бир жата 3 күн, 4 күндөй барбай койду да. Келгенде ошо папасына айтты, папа биз тыштап коесузбу депчи. Деп ошентсе, мен силерди тыштаган жокмун, тиги бу деди да. Анан айттым, бала да сабакка барбай атат, мен ыйлап ошентчи, мен сүт да чыкпай атат деп ушинттим да. Десе, тыштаган жокмун деп ушинтти. Анан тыштабасаң анда неге анан үйдөн качып атасың дедим да. Десем, ошо үйдөн сен качыргансың дейт да, эми баягы неге мени кармап аласың депчи. Башында жакшы эле жүрчү, кызын төрөп берсең жакшы болот тиги бу дечү да. Анын баарын айттым, кыз төрөп берсең баары жакшы болот дебедиң беле деп ошентсем, мен чарчадым дейт. Эмнеден чарчадым десем, кредитибиз бар, же эчтекеге жетпейбиз депчи. Алда соо келбейт да, баягы ичип келип алып. Ошо жолдошум ошо өзүбүздүн 5 балабыз бар. 5 балабыздан ошо кайра тиги аялдын деле мен кийинчерээк эле уктум да, ошо саймелеринин, подружкаларынын өзүнүн 5 баласы бар экен. Анан жолдошума деле айттым, неге антип атасың десем, ал да бир пенде дейт да, пенде. Анда караш эме ал деле бирөөнүн баласы да дейт. Ал мейли пенде болсун, а бизчи дедим. Буяктан мынтип мана сагып атат, тигиден деле сагып атат, ойлонбойсуңбу дедим. Десем, вообще мындай көңүл бурбай койду да, көңүлү жок эмедей жүрүп алды да, мындай башын жерге салып эле келсе эле сөгүм сагынып бир жерге отурат.
бир мындай таза келгенин эметкен жокмун да, соо келбейт да, ичип алып келет. Негизи боюнча иччүбү? Ага чейин буга чейин иччү эмес. Ичпей жашынакай балдарга көңүл буруп жакшы эметчү да. Анан кээде эле таңамал келип калат, таңамал келгенде эле бул эшикти тартканда ачкандан кийин эжекемдер көрбөсүн дейм да. Эжекемдер көрсүн, тарынбасын деп сүйлөшөм деп жүргөн да. Анан ачып эметкенден келет бул жерге, соо келет, кээде мас болуп келип калат. Келгенде булар тепкилейт, балдарга жылынат. Неге балдарга жылынып атасың десем, кошуналарга айтып коюп тур, тиги бу депчи. А мен балдар деген могу кичинекейди айтышым, көргөнүн айтышат да, көргөн билгенин айтышат. А болду десем, ошо ыргытчысын ыргытып, тиги комнатада балдар жатышат да, ыргытып, теп, мен балдарга оозторунан эметем, айрайм, сайрайм, ушундай деп эметти кыйкырында да. А мен айтам, коем, балдар уктап атат, чочутасың деп ошентсем, тыйып кой ооздорун деди да. Мен айттым, өзүң кандай келбей атсаң, бала да ошентет да дедим да, бала деле ошентет да депчи. Деп ошентсе, бирок кийинчерээк балдар действительно эле эме болуп калды да, качып эле эметипчи. Анан айттым, өзүң качырып атасың балдарды депчи. Каччу эмес, наоборот, сүйүнүп жанына эметип турушчу да. Анан бул бала төрөлгөндө деле муну деле келет, бетинен өп коет деле бар. А жындын эмечи эле да, көзү кып-кызыл болуп да, жындын эмечи эле чыгып жулмап кетип калат. Сен өзүң мынтип атасың, өзүң тинтип атасың депчи. Анан айттым, жүрү бул жерден деле кетеличи деп ошенттим десем, неме деди да. Жок, мен кетпейм, кредит бүтмөйүнчө депчи. Бир кредитти 1 жылга алып алганбыз. 2 жылга алганбыз да, биринчисин, а бирөөсүн 1 жылга алганбыз. Анан эмесин 3-сүн болсо эмеге деп алганбыз, 5 айга депчи. Анан бирок алган кредиттин баары ошо балдардын ичкен жегенине, мектепке, ошолорго кетти да. Майда чүйдү магазинде карыздарыбызга ошолорго кетти. Уже чыдабай кеттим мен делечи, ыйлап, күндө ыйлайм, кайрылчу жерге кайрылам. Жардамчы сурап, жардам жерге сурайм десем, сен жындысыңбы деди да. Неге антип атасың депчи. Анан айттым, мен сен өзүң каралашпагандан кийин, өзүңө бала кереги жок болгондон кийин, же бизге келип билбегенден эле тиги аялың эле башың одем айлантып алган окшойт сени дедим да. Десем, сен көзүң ачык па, анау деп калды да. Анан көзүм ачык болбосо деле, мейли баягы ойноштук кылса деле 1 күн, 2 күн кылса болот да чын ба. Анан датого кирип алганга болбойт да дедим да. Анан кийинчерээк могу эмеден ушул эле көчөдөн бөлөм көрүп калыптыр, кучакташып тургандарынчы. Мага айтпастан анан сиңдим айттыр да, ушундай көмөдө турган. Жездемеке мен байкап калдым депчи. Почти 3 айдай ушинтип калды да, 3 ай ровно мен бул кызды. Кызыңыз төрөлгөндөн? Кызды төрөлгөндөн бери айттым да, 3 ай болуп калды сеники депчи. Токтолбой жүргөнүң 3 ай болуп калды деп. Мен бул жерде ыйлап отурганда кайынсиңдимдин кызы менин колумда, эжекемдин кызынын колунда болчу да. Балдар көптөп ошол жака жатып эметип жүрчү. Анан ошол кыз айтыптыр. Эже эмеске айтайын, жеңеме айтпай эле коюңузчу. Акырын эле өзүбүз барып келеличи деп ошентиптир. Макул деп ошенткенден эжекем айтып калды да, ушундай мен таптым адресин деди да. Анан айткылачы каякта экен деп, мен оюм жаманга кетти да, же милиция түшүп калдыбы, же сабап кеттиби деп ошентти. Анан эжекем айтып калды, биз азыр маяка барабыз. Иним да келген, иним айтып калды, азыр биз маяка барабыз. Сиз отуруп туруңуз дегенден кичүү балам билип калыптыр да, айтты да, мама папам табыштыр, азыр эжекемдер ошол жака барганын айтышат деди. Мен да эч болдум, барам депчи. Действительно мен эжекем менен эле иним айтты да, барбай эле коюңузчу, өзүңүз аерден кулап бирдеме болуп каласыз деп ошентти. Жок, мен кулабайм, барам деп. Ансында да ошо врачтар кровать этип каласың, көп чыкпай үйдөн деп ошентти да. Жок, барам деди. Чыгып келгенибизге 3 эле күн болгон да. Жок, барам деп. Кетип баратканда кадимкиден муунум калчылдап жерге чыгылдым да.
болбой калса экен андай нерсе болбосо экен деп өзүм эметтим. Анан эжекем айтып калды, ыйлай бербечи деди. Анан ыйласаң шайың да кетип атат, өзүң балаңды эмизлесиң деп ошентти. Анан жолдон кетип баратканда ошо муунум калсылдап эметтим, бутум баары эметип калды да, бир бутум отказ кылчу. Анан ошондон барып эме кылдык, биз сыртта турдук. Анан инем кирип мен сурап чыгам деп ошончу да кроссовкасын таанып калдым да. Анан таанып калып эле анан ошондон ачып эле кирип барып калып тиги инем жулуп алды да, бешин жулду. Бирок жолдошума тибе дедим да, инемечи тибе, бул менен жашап атат, тибе деп ошентсин. Инем жок эжеке, мен тибейм жестеме деди. Анан тиги аял менен ошол жерден жанында айтып бергенде ызырчы болдум да. Анан по-любому деле неме экен да, болбойт экен да. Аялга деле жалдырап деле ыйладым, жайына коюп койчу депчи. Өзүбүз араң жашайбыз, келип деле көр деп деле ыйладым. Өзүң деле квартирадан квартира көчөт экенсиң деп айттым. Айтсам анан өзүңдүн күйөөңдү биринчи өзүң эме кылып алчы деди да. Өзүң күйөөңө сурап алчы депчи. Анан нике эме несен күйөөң айткан жокпу никесин кыйдырганын деп ошентти да. Анан ошондон угар менен ошо жана жолдошум желкемен кармап эметип угар менен келдим, келип эле эжекем жанына келип уктап калдым да. Действительно жаман болдум да, өзүм нике менен жашап аткан жолдошум башкага нике кыйдым. Ошондон эжекем айтып калды, келсин сүйлөшөлү деп. Сүйлөштүк. Башында өзү жакшы отношения болчу. Экинчи группа инвалид деп больницадан кагаз чыгарып беришкен да. Белимен операция болгом. Анда да ошол баламды төрөгөндөн да. Азыр налевойдо окуган төрөгөн балам. Анан баарын эле айтып өзү түшүнчү баарынчы. Азырткы болду, шайтан азгырды сени депчи. Деп ошентсем, сен өзүң кылдың, өзүң үмүт атасың дейт. Мен өзүм бир эме кылгандай же көчөгө чыкпасам бала мененчи, үйдө эле отурам. Мен эмне кылып атам десем, ошо сен кармап алганың мага ошо катуу тийди дейт да. Кыйналып кеттим, бирине тартсаң бирине жетпейт. Фонд төлөгүлө дейт мектептенчи, фонддун акчасын бергиле дейт. Жеткизип ошол жерден жүрөгүмдү кармап, эч кимге билгизбестен ишке чыгып, муздак сууга жууп, азыркы балам исте тозуп алган балам, ошол балам келет жанына жатат. Ыйлабаңыз дедик, ишке чыгам, ишке чыгып отурсам, мама башчы үйгө түшүп кеттиң дейт да. Биз деле чоңоюбуз, мынтебиз, тинтебиз деп ошентишет, бирок по-любому деле кичинекей сурайт да. Чын эле кеттиби, чын эле ала ошону депчи. Жок келет, силер жакшы көрөт келет деп ошентем да. Ошентсем анан жок келбейт, биз чоңоюлган, чоңоюнду биз багып алабыз, мынтип алабыз деп, баланын эми тилеги кабыл болсун деп ошентем да. Же сыртка чыга албайсың бала менен, же иштейин десең муну менен иштей албайм да азырчы. Кызым болсо эртең менен кетет сабакка. Экзамен тиги булар бар, ошо менен жүрөт, келет. Ошо балдар менен үйдө отурам, иштей албайм да азырчы. Сүтүңүз чыгат? Süt emizim, kurgak süt menен çay içerim da. Көбүнчө кыялданган эме да, мен көргөн нерсени бала көрбөй эле койсун. Мен жер казып азап тарткан эмемди балдарым көрбөй эле койсун дейм. Көбүнчөсүндө ошоларды эстеп көп бийлейм да, жерге иштегенимди. Элге окшоп ырыстуу жумушка иштеген жокмун. Иштесем мындай көп эмес, аз эле иштеген чыгармын. Магазинде иштегенде пол жууп иштедим да, магазинге. Пол жууп анан эме кылчумун. Полка тазалап иштечүмүн да. Ошо кичинекей кездеримди эстеп алып, ошо көбүнчө ыйлай берем отуруп. Может, азыр мамам тирүү болсо мындай болбойт болуш керек. Болбойт депчи, башкача болмок, может апама каратып балдарды иштемек чыгармын депчи. Азыр эми балдарыма тилегим ошол, мен көргөн кордукту көрбөй эле койсун деп үмүттөм. Мен
көргөн кордугумду балдарым көрбөй эле койсун депчи багы кыялданышат да, таза үйгө жашасак, таза эметсек да, анан школдан көбүнчө айтышат экен, немеде силердин жакка менен депчи, свалка саскан жер депчи. Мусордан кээде балам жини келип айтат, биз карапайым жашасак да зато эмебиз жүрүбүз таза да мама депчи. Суу аккан жердин көнчөсүндө балам да көп жатты да больницагачы. Больницага көп жатты, акча да бар, ар кимден тиленчү болуп сурайсың, берип турчу депчи. Анан да бериш керек, карызын да төлөш керек. Анан эми кызымдын эмесин ойлой берем да, оорубай турса экен депчи. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.